Мамлекеттик ипотекалык компания 2015-жылы түзүлүп, 2016-жылы алгачкы ипотекалык насыяларын бере баштаганы белгилүү. Бирок ал кезде компаниянын ишине ичи чыкпагандар көп болду. Бир убакта такыр эле насыя бербей калышты. Азырда ошондой болуу тобокелдиги жокпу? Сиздер ипотекалык саясатты эмнелерге таянып өзгөрттүңүздөр эле? Мамлекеттик ипотекалык компания негизинен туура түзүлгөн. Бирок ал кезде ичи чыкпагандар көп болгонун себеби саясаты туура эмес болгон. Биринчиден, пайызы абдан жогору болгон. Экинчиден, мөөнөтү абдан кыска болгон, 10 жыл. Үчүнчүдөн, алдын ала батирдин баасынын 30%-ын дароо төлөйсүң деген шарт болгон. Мындай шартта карапайым калк менен мамлекеттик кызматта иштегендер батир ала алышкан эмес. Ошол үчүн акыркы убактарда үй алгандар жокко эсе болуп калган. Бюрократияда абдан күч экен. Үй алуу жөнөкөй эмес, абдан татаалдаштырылган. Ошондуктан карапайым калк же мигрант болуп кеткен же жаңы конуштарга таптакыр шарты жок жер кепелерди салып жашап жүрүшкөн. Мен 2021-жылы бийлик башына келерим менен дароо тапшырма бердим. Саясатын өзгөрттүм. Убактысын узартып, үй алуу механизмдерин жөнөкөйлөштүрдүм. Албетте, мунун баарын мыйзамдарды өзгөртүү менен бекиттик. 2 жыл убакыт кетти. Мына эми азыр карапайым калк менен мамлекеттик кызматкерлер массалык түрдө үй ала башташты. Ипотеканын мөөнөтү 25 жылга чейин. Алдын ала баланча пайызын төлөйсүң деген шарт жок. Ошентсе да мамлекеттик ипотекалык компанияга сын айткандар да жок эмес. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттары МИК берген насыя батирдин чарчы метрине коротулган каражаттын кымбатыраак болуп жатканын айтып чыгышты эле. Бышкан ашка сынчы көп дейт кыргызда. Же балким түшүнбөстүк менен сындап жатышкандыр. Мен депутаттар үчүн эле эмес, жалпы коомчулук үчүн дагы түшүнүктүү болуш үчүн ийне жибине чейин чечмелеп берейин. Мындан кийин сындагандар болсо, аларды түшүнүп туруп эле тескери сүйлөгөндөр деп билсек болот. Же шектүү шекшинет деген кеп. Мурдакы чоңдордой чөнтөккө иштеген заман жок. Ал заманды унутуш керек. МИКте ким жеке кызыкчылыктарын көздөсө жазаланат. МИК өзү курулуш кылбайт. Өзү курулуш кылса дайынын таппай калат же бара-бара банкрот болушу мүмкүн. Курулуш өтө оор жана майда чүйдө иштери көп. Ошондуктан МИКти курулуш менен алек болууга тыюу салганбыз. Албетте мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде курса болот. Бирок ошондо дагы курулушту толук бүтүрүү жоопкерчилигин жеке компаниянын мойнуна илиш керек. Бүгүн МИКтин саясаты кандай? Бүгүн МИК Кыргыз курулуш мамлекеттик компаниясы жана жеке компаниялар менен бир бааны коюп, курулушту подкүлүч бүтүргөнгө келишим түзүп, үйлөрдү салдырып жатат. Мисалы Чүй облусу жана Бишкек шаарында үйлөр 1 чарчы метри $650 курдурулуп жатат. Ал эми Талас, Нарын, Ысык көл, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында болсо $700 курдуруп жатышат. Себеби бул аймактарда арматура жана башка курулуш материалдарын Бишкектен ташып барышат. Ошол үчүн бул аймактарда 1 чарчы метри $50 кымбатыраак. Бул суммага жеке ири курулуш компаниялар макул болбой коюшуп, Кыргыз курулуш мамлекеттик компаниясы менен куруп жатабыз. Дагы 2-3 жеке компанияга суранып жатып курулуш иштерин тапшырдык. Анткени ири курулуш компаниялары подкүлүч $1000 кем эмес курабыз деп баш тартышты. Эмне үчүн жеке курулуш компанияларды жалдап жатабыз? Себеби мамлекеттик компания жалгыз жетишпейт. Анткени өлкө боюнча курулуштар массалык түрдө жүрүп жатат. 1 чарчы метрин жогорудагыдай бааларга куруп беребиз деген жеке курулуш компаниялар болсо, МИКке келгиле. Курулуш иштерин бергенге даярбыз. Ал эми эмне себептен элге бул суммадан кымбатыраак берилип жатканын түшүндүрүп берейин. Мисалы Мурас Кичи районунда элге $750 берилди. $100 МИКтин пайдасында калды. Калыш керек. Себеби МИК батир алган элди 25 жыл бою тейлейт. Жумушчуларга эмгек акы берет. Инфляция болот дегендей. МИКтин мындай үстүнө кошуусу үйлөрдүн жайгашкан райондоруна жараша болот. Мисалы Бишкекте Золотой квадратта, престиждүү райондордо болсо, албетте $750 эмес, андан кымбат болот. Эми батирдин жарымын төлөп, жарымын 15 жылга алгандарга токтолоюн. Бул программа кезекте тургандарга тиешеси жок, өзүнчө программа.
Мисалы бош жатқан жерге нөлдөн баштап батирлер салына баштайт. Ал батирлерди 50%-ын алдын ала төлөгөндөр алат. Төлөнгөн акча кайра ошол эле батирлерди курууга жумшалат. Батирлердин баасы жогоруда айтканымдай үйлөрдүн жайгашкан райондоруна жараша болот. Бирок баары бир жеке курулуш компаниялардын баасынан ылдый болот. Мисалы Бишкектин престиждүү райондорунда жайгашкан жеке компаниялар бүгүнкү күндө 1 чарчы метрдин ремонту жок. $2000 сатып жатышат. Ал эми МИК болсо дал ошондой эле батирлерди батирдин жарымын алдын ала төлөгөндөр үчүн $1400 под ключ берип жатат. Кезекте турган социалдык муктаждарга мындан да ылдый баада берилет. Ошол үчүн МИКтин саясаты карапайым калкты үйлүү кылуучу социалдык саясат. МИК массалык түрдө үлүштүк негизде ипотека бергенден улам бюджеттик кызматта кезекте тургандардын кезеги жылбай жатат дегенде нааразы пикир бар. МИКтин башкаруу системасы толук санариптешкен. Кезекте тургандар онлайн түрдө өз кезектерин карап турушат. Эч ким бирөө жарымды секиртип барып алдына коюп кое албайт. Финансылык көзөмөлдө электрондошкон. Эч ким акча уурдай албайт. Уурдаса баары бир кийин көрүнүп калат. Кезекте тургандарга айтарым, бир аз чыдап тургула. Курулуп жаткан үйлөр жакын арадан массалык түрдө бериле баштайт. Ошондо 5-10дон алдыга жылбайсыңар, 1000ден жыласыңар. Миңдеген кезекте тургандарга бир күндө батирлер берилет. Жөнөкөй тил менен айтсам, оптом жыласыңар. МИКтин туракчай программасынын шарттары жакшыраары менен андан батир алууну каалагандардын катары да кескин көбөйдү. Мамлекетте жакынкы келечекте үйлөрдү салуу планы кандай? Пландар жогорку деңгээлде, амбициялуу. Бүгүнкү күндө МИКтин уставдык капиталы $1 миллиард жетип калды. 2027 жылга чейин $1,5 миллиард жетет. Бул эзели түчкө кирбеген сумма. МИК бардык кичи шаарларга, бардык рай борборлорго көп кабаттуу үйлөр салынып бүткөндөн кийин айылдарга киришет. Кимде ким жаңы үй салабыз же эски үйлөрүн жаңылайбыз дешсе, эски үйлөрүн бузуп салып, жаңы үйлөрдү салып беришет. Мөөнөтү 25-30 жыл. Келечектеги пландар мына ушундай.